Рахмат, Айда Камчыкова. Мыйзамдын авторуна суроодо бунун негизги эки максатын айтып бериңизчи. Бул туризмди өнүктүрүү, экинчиден бюджетти толтуруубу? Жооп бердиңиз өзүңүз. Мага жооп берген жоксуз, ал сиз мурунку депутатка жооп бердиңиз. Мен сизге сурап атам. Жок, мен жооп берсем айтып атпайбы, так суроо болбой атат деп. Туура, дагы тактап айтып атам, экономиканы өнүктүрөлү деп. Мыйзамдын долбоорунда жазылып турат. Биринчи өзүнчө регион кылып, жана биз айтып аткан оюн-зок 3-4 этабында турат. Эртең эле бар ойной бет. Анерге регионду салыш үчүн бир топ талаптар бар. Жер маселеси бар. Ошол эле аэропортту бул мыйзам менен иштеш үчүн зона кылыш керек. Өкмөткө бир топ тапшырмалар бар да бул мыйзам иштеш үчүн. Колдосоңор, мындай, конечно, мен концепциясын колдоп берүүнү эле суранып атам. Өкмөттүн корутундусу жок эле кирип кеттиби бул мыйзам? Корутундусу жокко өкмөттүн. Мага сурообу же өкмөткө? Өкмөткө атам. Өкмөт официалдуу түрдө корутундуну даярдап жатабыз. Сунуштарыбыз бир топ сунуштарды менен беребиз. Жок, биз көрүшүбүз керек да. Силер макулбуз дейсиңер. Макулдук корутундуңар менен. Бүгүнкү күндө өкмөттүн корутундусу жок азыр, туурабы? Ооз эки корутундуңар бар, жазуу түрүндө жок да силердин. Макулдуңар жок да. Жазуу түрүндөн аз даярдап, баягы өзүбүздүн Жок, биз добуш бергенден кантип корутунду бересиңер? Биз ошо корутуңарга карата добуш беребиз да. Салык кызматы, булардан түшө турган болжомолдуу салыктын көлөмү канча болот? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Рыскелди Чыныбекович. Справка обоснованияда бул сумма жок, анткени Бошотулган булар. Да, проект боюнча бул атайын бир салык режими иштейт, дивидендтерден 6 эле гана процент, калган салык түрлөрүнөн бошотулат деген норма бар. Бирок биз салык кызматы ошол мурда милдеттүү патент аркылуу салыктар түшчү, ошол милдеттүү патент киргизүү. Патент аркылуу. Сунуш киргизгенбиз, анткени ачык айкын болот. Мисалы, мурда казино иштегенде 300 000 сом бир стол болчу, ал эми игровой автоматтарга 10 000 сом болчу. Биз мындан да көтөрүп, ошо милдеттүү патент. Анан булар мыйзамда жазып атпайбы, 600 миллион сомго бул мыйзам тыюу салынгандан өкмөт зыян тартты депчи. Ким эсептеп чыкты? 2009 жылы ошол казино менен игровой автоматтардан 642 миллион сом салык түшкөн. Милдеттүү патент аркылуу. 640 миллион сом түшкөн. Ооба. Булар ошол менен эсептеп туруп берип койдуңар силер. Биз берген жокпуз, биз данныйлар ошондой. Бул справка обоснованияда жазылган. Өкмөттүн өкүлдөрүнө ким кепилдик берет? Ошо Кыргызстандын жарандары эртең ошо казинолорго кирбейт деп. Кумарпоздордун бардыгы Казакстандын айтык картасына алып эле кире берет да. Орусиянын жарандыгын алып алат, паспортун алып алат. Тыя албайсыңар да аны. Анан айтып атпайсыңарбы, чет өлкөлүктөр ойнойт, кыргыздар кирбейт депчи. Кирет, еще как кирет. Кумарпоздук бул аңгилик. Аңгилик менен баңгилик бул бир тууган. Бул терроризм сыяктуу эле коомго эң коркунучтуу нерсе. Мамлекеттин эң негизги байлыгы бул эл. Элдин кызыкчылыгы эске алынган жок. Элдин эртеңкисине бул пайда алып келбейт. Эки тыйындагы зыян алып келет. Бул талкаланган тагдырлар, ажырашкан үй-бүлөлөр, астын өлгөн балдар. Анан биз бюджетти толтуруш үчүн ушундай кадам каратабыз да. Анда эртең сойкуларга да патент бергиле, өкмөт. Анда наша тартканга да уруксат бергиле. Апимада айдагanga да уруксат бергиле, бюджетти толтуруш керек экен. Арам акча менен бюджетти толтурганга өкмөт эгер силер ушунда уруксат берсеңер, бул мыйзамды былтыр аракет кылгансыңар, экономика министри киргизгенге. Каршы болгондон азыр силер убакытты күтүп туруп, уурмушуктай болуп туруп биздин кабыл алдырып алайын деп атасыңар. Буну лобби, бул хобби. Bunun артында 20 секунд. 20 секунд. Артында чоң каражаттар, көмүскө кожоюндар бар. Эл билет. Ошондуктан мен өзүмдүн сунушум, урматтуу кесиптештер, эгер элибиздин эртеңкисин ойлосок, буну бүгүн чабышыбыз керек. Кабыл албашыбыз керек. Концепциясына каршы добуш беришибиз керек. Мен ушуга чакырам. Рахмат. Урматтуу депутаттар, саат 1 болду. Танапис саат 2-ге чейин. 2-де уланат жыйын.